Кыргызстанда эң биринчи дарбыз бышкан жер бул Ак Суу районундагы Кызылжар айылы. Бул жайда азыркы учурда дыйкандардын түшүмү бышып жетилгени калды. Дагы 10 күндүн ичинде эккен түшүмдөрүн базарга сата башташат. Темирбек Тыйканов 15 жылдан бери дарбыз эгип үй бүлөсүнүн киреше булагын толуктап келет. Быйыл да 8 гектар жерге дарбыз өстүргөн. Дыйканчылык кылуу бир топ кыйынчылыкты жаратканын айткан Темирбек аңгектин наны таттуу деп адал эмгек кылып үй бүлөсүн багат. Ушинтип эгип жакшы жетиштирип атабыз, кыйынчылыктар болот. Буну эми февралдан баштап эле аракет кылабыз. Күлөккө салабыз, парник үйдө теплица кылып. Анан парниктен бул жака алып чыгабыз апрелде. Быйыл кар жаап, карга өлдү анча мынча. Андан кийин да эктик. Жакшы эми кудай кааласа Алла насип кылса бул жагы жакшы эле. Былтыркы жылы Кызылжар айылынын дыйкандары дарбыздын килограммын 12 сомдон 15 сомго чейин сатышкан. Бирок жыл сайын жакынкы коңшу өлкөлөрдөн жер жемиштер келип, баасы арзандап, сатуу жагынан бир топ кыйынчылык жаралат. Эми сатуу жагынан келгенде кыйынчылык болот. Бишкекке алып барып сатат, ар ким ар жака алып барып сатат. Эми ошол убакта бизге мына Тажикстан менен Өзбекстан жаап берсе жакшы болмок. Биздин дыйкандар ошолордун дарбыздары келип арзан кылып берет биз жака. Биздин дыйкандардын мээнети актабай калат да кээде ошолор. Бул түшүмдөр апрель айынын башында ийилген. Урук таштагандан баштап 120 күндө бышып жетилет. Анан калса эч кандай дары себилбестен таза экологиялык жол менен өстүрүлөт. Байгаздар Райымкулов, Жаңылай Болотбекова, Байман Тургуналиев, Ак Суу району.